Азыр гана өз жанына кас кылуу үчүн, өзүн өзү өлтүрүү үчүн ушундай бийик имаратка чыгып, өзүн таштоого даяр турган инсандын видеосу тарап кетти. Бүгүн биз ушундай маселелерди талкуулайбыз. Анда эмесе кеттик. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, сиздер Болотбек Айдаркулов каналындасыздар. Исламда өзүн өзү өлтүрүүнүн өкүмү. Бүгүнкү темабыз ушундай. Анда эмесе кулак түшүп, аягына чейин угуп туруңуз. Ислам шарияты инсан өмүрүн коргоо максатында өзүн өзү өлтүрүүнү, өз жанына кол салууну харам кылган. Өмүр Аллах тарабынан берилген акыл болгондугунан аны эч ким бирөөгө милдет да кыла албайт, тыюу да сала албайт. Инсандын жанын бир гана Аллах Таала гана алууга акылуу. Жада калса ошол жашоо берилген кишинин өзү дагы өз өмүрүнө кол сала албайт. Исламда бирөөнү өлтүрүү канчалык жаман деп айтылган болсо, өзүн өзү өлтүрүү дагы ошончолук жаман деп айтылган. Аллах Таала Ниса сүрөсүндө ушундай деп маалым кылат. Анда кулак түшүп, бул сүрөнү угуп туруңуздар. Биз кыргызчасына түшүндүрүп айтып беребиз. Өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө. Акыйкатта Аллах силерге мээримдүү. Ал эми ким бул иштерден чектен чыгып адилетсиздик менен жасаса, аны биз жакында тузак отуна таштайбыз. Мындай кылуу Аллах үчүн жеңил. 29-30 аяттар. Акыретте болсун, бул дүйнөдө болсун, жаза басып кырсыкка кабылбагыла. Ал зат биз момун мусулмандарга мээрим көрсөткөн үчүн кырсыкка алып баруучу иштерден атайын өзүн өзү өлтүрүүдөн кайтарып, ийгиликке себепчи боло турган иштерге буйрууда. Бул абал Аллахтын мээримдүү экендигинен. Эгер ал мээрим кылып туура жолду көрсөтүп бербегенде, туура эмесинен кайтарбаганда инсан заты чоң машакат, кыйынчылыкка калган болот эле. Өз жанына кол салуу пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде да катуу каралган. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: ким тоодон таштап өзүн өзү өлтүрсө, ал тозок отунда түбөлүк өзүн тоодон таштап турат. Ким уу ичип өзүн өзү өлтүргөн болсо, ал тозок отунда ууну колунда туткан абалында түбөлүк уу ичип турат. Ким өзүн өзү темир нерсе менен өлтүргөн болсо, тозок отунда ошол темирди колунда туткан абалда түбөлүк ошол темирди курсагына сайып турат, деди. Имам Бухари жана Имам Муслим риваяты. Ушул хадистен бир гана башка бирөөнү эмес, балким өзүн өзү өлтүрүү дагы мүмкүн эместиги келип чыгат. Исламда инсандын жаны жекече кадыр баркка ээ. Ал жан кандай жан болуусунун айырмасы жок. Ар бир инсан жашоо акысына ээ. Инсанды бул укуктан эч ким ажырата албайт. Ошондуктан инсан өзүн өзү өлтүрүүсү да мүмкүн эмес. Себеби эч бир инсан бирөөгө жан жаратып бере албагандай, өзүнө өзү да жан жаратып ала албайт. Ага жанды бир гана Аллах Таала гана берет. Ошондуктан андан жанды Аллах Таала гана алат. Бул табигый абалда же Аллахтын шариятында көрсөтүлгөн өкүмгө ылайык болуусу мүмкүн. Мусулман инсан башынан ар канча кыйынчылыкты өтсө да, куду бирөөнү өлтүрүү мүмкүн болбогондой, өзүн өзү өлтүрүү да мүмкүн эмес. Бул шүгүр кылбастык жана Аллахка карата адепсиздик болот. Ошондуктан бул дүйнөдө өзүн өзү өлтүргөн адам акыретте жекече катуу азаптарга дуушар болот. Ушул хадисте ошол убакыттагы өзүн өзү өлтүрүүнүн 3 түрү жана кыяматта аларга бериле турган азап баян кылынган. Жабир разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга машакис менен өзүн өлтүрүүгө адамдын жаназа окуу үчүн алып келинди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ага жаназа окуган жок. Машакис курч найза. Имам Муслим риваяты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүн өзү өлтүргөнгө жаназа намазын окуган эмес. Аллах берген улуу немат, жашоо акысына, улуу адамзатына, укуктарынан болуп эсептелген жашоо акысына шүгүр кылбаган, аны тебелеген бозоко кишинин жазасы ушундай болот. Шарият менен жуурулушкан каада салтыбыздын негиздөөчүсү болгон ыймандуу ата-бабаларыбыз өз урпактарын мындай ыплас жолдон кайтарып, Кудайды таануу, пайгамбарыбызды сүйүү темасына насааттарын уктуруп турушкан. Элдин басымдуу бөлүгү мусулман болгондуктан шарияттагы өзүн өзү өлтүргөнгө жаназа намазы окулбастыгын билип, эгерде өзүңдү өзүң өлтүрсөң жаназасыз кете турбайсыңбы деп бул ишке баруудан өздөрүн карманышкан. Анткени өлгөндө жансыз көмүлүүнү өлүмдөн да катуу көрүшкөн.
Алардын ыйманы бул ишке баруудан тоскоол болгудай деңгээлде күчтүү болчу. Азыркы учурдагы өз жанына кол салуунун негизги себептеринин бири Кудайды таанып билбестик жана пайгамбарды сүйбөстүк десек аша чапкан болбойбуз. Ооба, бул жагымсыз көрүнүш көп нерсе жаштар арасында катталып жаткандыгы эч кимге сыр эмес. Ошол менен бирге ал жаштарга Кудайды таанып билүү жана пайгамбарыбызды сүйүү боюнча ата-энелер жетиштүү тарбия бере албай жатышат. Ата-эне деген үйдө дасторкондо олтурганда өз балдарына ыйман, сооп күнөө темасына насааттарын уктуруп туруусу зарыл. Эгер андай тарбияны өзү бере албаса, мечиттердеги расмий имамдардан суранып, балдарына жетиштүү ыйман сабагын үйрөтүп коюу зарыл. Эч ким өз балдарынын келечегине кайдыгер караганы болбойт. Тилекке каршы бүгүнкү күндө андай ата-энелердин саны аз болуп жатат. Өз баласын жакшы көргөндүктөн анын бүт каалоолорун аткарып беришет. Кийим-кече түрдүү жалтыр-жултур нерселер жана уюлдук телефон, компьютерлер мына ушуларга кирет. Ошондой эле аларды өз эркине коюп, күндүз кайда жүргөндүгүнө, түнү бою эмне иштер менен алек болгондугуна кайдыгер болуп калышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз хадистеринде ата-эне өз балдарына жакшы тарбия берип туруусу жөнүндө көп осуяттарды айткан. Аннас ибн Малик разияллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям перзенттериңерди урматтагыла жана алардын адебине оңдогула деген имам ибн Маджа риваяты. Жабир ибн Самура разияллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям киши өз перзентин же силердин бирөөңөр өз перзентин адептүү кылып тарбиялоосу ага ар күнү жарым сооп 1,6 килограмм садака кылуусунан жакшыраак деп айтты. Имам Термизи жана имам Ахмад риваяты. Саад ибн Ас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эч бир ата-эне өз баласына жакшы адептен өткөн нерсе бере албайт деди. Имам Термизи риваяты. Демек, балдарды туура эмес жаман жолдорго кирип кетүүсүнө каалабаган ата-эне алардын тарбиясы менен жакшылап алектенсин. Жогоруда айтканыбыздай бул жаман жолдорго кирип бара жаткан жаштарыбыз көпчүлүк учурда интернет аркылуу болуп жаткандыгы жалпы маалым. Балдардын уюлдук телефон жана интернет менен болгон мамилесин күзөтүп туруу бүгүнкү күндө ата-эненин эң чоң жоопкерчиликтеринин бири десек болгудай. Балдардын интернет жана компьютерден пайдалануусун акылдуулук менен көңүл бөлүп жолго коюу керек. Оболу бала ата-энеси жана чоңдордун уруксатысыз интернет жана компьютерден пайдаланбасын. Балдарды мындай учурларда кароосуз калтырган болбойт. Алар пайдаланчу шаймандар дайыма бардыгынын көз алдында туруу керек. Болбосо көздү алаксытып, туура эмес бузуку же пайдасыз нерселерге өздөрүн уруусу мүмкүн. Балдардын интернет жана компьютерден ойноочу оюндарды зээнди чарыктай турган билимине пайда бере турган адеп ахлакка чакыра турган болуусу зарыл. Балдардын убактысы текке кетпестиги жөнүндө да дайыма баш катыруу эстен чыкпастыгы керек. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин темабыз ушулардан кабардар эле. Сиздерге жакшы эле видео таасир эткен болсо, анда лайк басып жана видеону башка досторуңуздарга жиберип коюңуздар. Жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону басып коюңуздар. Ошентип өзүңүздөрдүн жаныңыздарга өзүңүздөр кас болбоңуздар. Жана балдарыңыздарга да биринчи очередде жакшы тарбия бергенге умтулуңуздар. Азыркы учурда чындап эле көпчүлүгү ошентип өзүн өлтүрүп атат. Бийик имараттардан таштап, же болбосо бир жерден секирип, же болбосо өзүнө союп алып, асынып алып, ушундайлар көбөйүп кетти. Бирок мунун азабын уктуңуздар. Ана эмесе кийинки көрсөтүүбүздөн амандашканча кош саламатта калыңыздар.